Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарга белгилүү болгондой, чет өлкөлөрдө жүргөнүмө 3 жылдын жүзү болду. Массалык маалымат каражаттарында Садыр Жапаров качып кетти, келе албай жүрөт деген сөздөрдү менин тырмакчадагы досторум көп жазышчу болду. Кыргызстандан бир тууган инимдин ден соолугуна байланыштуу чет өлкөгө чыкканга туура келген. Ошол мезгилде Кыргыз Республикасынын баш прокуратурасы мени чет өлкөгө чыгууга тыюу салып койгондуктан аталган органга кат менен кайрылып, алардан уруксат кагазын алып, Кыргызстандан официалдуу түрдө башка мамлекеттерге жол тарткан. Ошентип, Кыргызстандан чыгып кетип, кыялданып башка мамлекеттердин кооздугуна суктанып жүрүп албастан, Кыргыз элинин келечегине, жаш муундарга, жаратылышыбызга чоң зыян келтирип жаткан кылым аферасы деп аталган Кумтөр маселесин эл аралык сотко берүү максаттарымдын бири эле. Бул иш бир жылда чечиле калчу маселе болбогондуктан, аракеттерибиз абдан көпкө созулуп, бир топ кыйынчылыктарды, ар кандай тоскоолдуктарды жаратып, татаал жолдорду басып өттү. Негизинен бул маселени президентибиз, өкмөтүбүз же парламентибиз көтөрүш керек эле. 5 жылдан бери кылдат карап чыкпай, өлкөдө маанилүү маселе экенине көз жумуп, эч нерсе колдорунан келбеген таризде аргасы жоктой алакан жайып келе жатышат. Мамлекеттин иши деп карап отурбастан, Кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн кылым аферасы деп аталган Кумтөрдүн баардык иш кагаздарын даярдап, эл аралык соттордо иш алып барган юридикалык мекемени жалдап, келишим түзүп, Кумтөрдү илгертен бери бүгүнкү күнгө чейин иштетип келишкен Камеко, Сиабеко, Центера Голд компанияларын биздин өлкөбүзгө коррупциялык жолдор менен зыян келтиришкендиктери үчүн жарандык жана конституциялык укугубуздан пайдаланып, Центера менен Кыргыз мамлекетинин ортосундагы келишимдерде көрсөтүлгөндөй, коррупциялык жана юридикалык жактардан пикир келишпестиктер болсо, сот иштери Кыргызстанда эмес, түздөн түз эл аралык сотто каралат деген пункттарына таянып, колубузда турган фактылардын негизинде Үмүт коомдук фондунун атынан Кыргыз мамлекетине 3,5 миллиард доллар төлөп берүүлөрүн талап кылып, эл аралык сотко берүү үчүн келишим түздүк. Алсак, бул 3,5 миллиард доллар биздин өлкөгө келтирилген өтө чоң коррупциялык зыян болуп эсептелет. 1992 жылы биринчи келишим түзүлгөндө эле фабриканы куруу иштери үчүн ар кайсы банктардан 476 миллион доллар кредит алышып, жарым акчасына фабриканы курган. Ал ортодо 176 миллион долларды ошол мезгилде эле жеп, кымырып, ыңгайын таап капчыкка салып кетишкен. Буга далилдер толугу менен кагаз жүзүндө колубузда турат. Тактай кетсек, алынган кредит 476 миллион доллар толугу менен кийинчерээк алтындын эсебинен жабылган. 176 миллион доллар дароо мамлекетибизге ошол мезгилде эле зыян болгон. Баарын майдалап айтып отуруштун кажети жок, себеби 25 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейинки коррупциялык далилдери толугу менен эл аралык сотко берчү доо арызда такталып, аныкталып, көрсөтүлдү. 3,5 миллиард доллар зыянды биздин колубузда болгон гана далилдердин негизинде эсептеп чыктык. Балким мындан да көп сумма болушу мүмкүн. Анткени текшерүү убагында көптөгөн документтерди, келишимдерди жашыруун сыр деп бербей коюшкан. Дагы тереңирээк текшерсек, мындан да көп сумма чыгат. Бул эми кийинчерээк жасала турган иш. Экологиялык зыяндары болсо 100 миллиарддаган долларларды түзөт. Так суммасын качан гана мүмкүнчүлүгүбүз болгондо, биздин бийлик тараптан бут тоспосо, адистер менен биргеликте эсептеп чыгабыз. Бул иш Кудай буйрса келечекте жасала турган иштер. Экологиялык зыяндын көлөмүн эсептеп чыгып, доо арыз менен экинчи жолу эл аралык сотко кайрылабыз. Анткени азыр билинбеген менен талкаланып ордуна кайра келбеген жаратылышыбызды, 1000 жылдык мөңгүлөрүбүздү эч качан калыбына келтире албайбыз. Кенебестик кылып олтуруп, жаратылышыбызды таптакыр талкалатып алганбыз. Биздин өкмөт кече жакында экологиялык зыян келтирген үчүн деп Центераны 7 миллиард сомго доого жыгылмыш болуп, элди дагы бир жолу алдап коюшту. Колубуздагы далилдерге таянып эсептеп келсек, экологиябызга келтирген зыян 7 миллиард сом эмес, эң аз дегенде 7 миллиард долларды түзөт. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабастан, мекенчилдик сезимибизди ойготолу. Кыргызда баштаба, баштагандан кийин таштаба деген кеп бар. Мамлекетибиздин келечеги үчүн баштаган ишимди аягына чыгарганга болгон күч аракетимди жасайм. Бул иш аягына чыгыш үчүн бир аз убакытты, талаш тартыштарды талап кылат.
Албетте, элдин эмес, өз капчыгын ойлогон аткаминерлер тоодой тоскоолдуктарды, ар кандай пикир келишпестиктерди жаратышат. Мамлекетибиздин жана 6 миллион калкыбыздын кызыкчылыгын коргобостон, тигилердин кызыкчылыгын колдогонго түшөт. Бийлик өзүнүн карамагындагы телекөрсөтүү, массалык маалымат каражаттардан элдин көз карашын теңирден тескери тарапка бурушат. Мени жамандатышат, Акаевчи, Бакиевчи дешет, кумтөр токтоп калса пенсия, пособия бере албай калабыз деп коркутушат. Себеби биздин көптөгөн аткаминерлердин жеке кызыкчылыктары жана ал жакта өздөрүнүн бизнестери бар. КТРдан адамдын оюна келбеген каралоолорду кылышы мүмкүн. Кийин келип жеке кечирим сурап коюшат. Аны жалпы кыргыз элине көрсөтүшпөйт. Сот отурумда КТРдин башкы директору Кубат Оторбаев суралды, бирок ал суроолорго оңдуу жооп бере албай жатты. Бул материал 13-14 октябрда эфирге чыккан экен. Анан ал маалыматтарды ошол интернетке чыккан материалдардын негизинде беришкен экен.